На БТР залез. БТР. Казакстанга кыргыз аскерлери жөнөтүлөбү? Казакстанда болуп жаткан элдик толкундоолорду басаңдатуу максатында казак президенти Касым-Жомарт Токаев жамааттык коопсуздук жөнүндөгү келишим мурдунан ички тартипти сактоо үчүн аскер жөнөтүүнү өтүнгөн. Бүгүн Жогорку Кеңеш 6 январда чукул жыйынга чогулуп, ЖККнын аскерлерин Казакстанга жөнөтүү маселесин караганы жаткан. Жыйын жабык эшик артында өтөрү айтылган. Баш мыйзамдын 11-беренесине ылайык, Кыргызстандын куралдуу күчтөрүн Кыргызстандын аймагынан тышкары жиберүү чечими Жогорку Кеңештин депутаттарынын көпчүлүк добушу менен кабыл алынат. Жогорку Кеңеште кворум чогулбай калгандыгына байланыштуу аскерлерин жөнөтүү маселеси боюнча чукул жыйын 7 январга жылды. Кворум болушу үчүн 90 депутаттын 46сы катышуусу керек. Бирок каттоодон 39 гана депутат өткөн. Парламенттин алдында бүгүн кыргыз аскерлерин Казакстанга жиберүүгө каршы жарандардын пикети өттү.